Эми кээде мындай болуп калат, заказым келдиби офиске же заказым келе элекпи деген суроолор болуп калат. Ошону биз мынакей профиль деген жерге келебиз дагы мои заказы дегенди басабыз. Ушул жерден карайбыз биз. Мынакей бул заказ уже собирается, демек жете элек. Качан гана бул жака жеткенде демек офиске келген болот. Анан канча сом төлөйт элем, унутуп калдым дегенде да ушул жерден мои заказы деген жерден так, мои заказы деген жерге киресиздер дагы. Так, мынакей бул жерге киресиздер дагы, мынакей карайсыздар. Хорошо дейсиздер, вот 1204 сом төлөйт экен, мен мунуку болсо жаңы эле жаздым, бул келгиче 2622 сом даярдап коюшум керек экен деп ушул жерлерди карайсыздар. Заказым келдиби деп офиске чалып, наставнигиңизден сурап отурбайсыздар. Ушул жерден эле личный кабинетиңиздерге кирип туруп, мына мои заказы дегенди карап, төлөй турган суммаңыздарды төлөп кое бересиздер. Жана заказыңыздардын келген күнүнүн эртесинен кийин, бул жакта айтып атамын, мынакей, например, 24-түндө келе турган болсо, 25-инде дем алыш күнгө туш келбесе барып аласыздар, же болбосо сиздерге доставка кылып берүүнү макул болгон болсо, анда ошол нерсени сөзсүз түрдө жазып коесуздар. Мага доставка кылып канга деп жазасыздар. Биз болсо айтып коебуз.